Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Өнүккөн мамлекетти эле биз кимди элестетебиз азыркы замандачы? Кытайды элестетебиз, Сингапурду элестетебиз, Малайзияны элестетебиз. Европа мамлекетинде деле өнүккөн мамлекеттер бар экен да. Мына темпи өнүгүп кетип атканчы. Ошолордун бири Польша мамлекети. Мындайча айтканда, бул Европада Сингапур деп коет экен да мамлекеттичи. Билебиз да, ал тарыхта кандай мамлекет болгонун. Өзгөчө баягы Экинчи дүйнөлүк согушта Германия тарабынан ал мамлекет басып алынат дагы. Советтик аскерлер ал мамлекетти бошотуп, кийин социалисттик мамлекет болуп, Советтер Союзунун таасиринде 40 жылдан ашык убакыт коммунизмде жашаган мамлекет да. 1989 жылы баягы Советтер Союзу өзүнүн баягы таасирин жоготуп, Советтер Союзунда перестройка баягы кайра куруу мезгилинде 89 жылы коммунист эмес адамдар Польшага бийликке келген да. Алар ошол премьер-министр Мазовецкий деген болгон, анын вице-премьер-министри, каржы министри болгон Нешек Вальцерович дегендер келген да. Ошолор келгени менен бир күндө баягы коммунисттик мамлекетти капиталисттик мамлекетке бир күндө алмаштырып койгон да. Вальцеровичтин атайын планы чыккан мамлекетти өнүктүрүү боюнчачы. Атайын 54 барактан мыйзам иштелип чыккан экен. Жаңы капиталисттик системага негизделгенчи. Ошол мыйзам негизинде Польшанын эң биринчи жеке ишке жеке секторлору ошол мыйзам негизинде калыптанган экен да. 1990 жылдары булар либералдык жолду тандап алат экономика боюнча. Ал деген баягы ошончо жылдардын бери баягы коммунисттик система убагында мамлекеттик ишканалар курулган да. Советтер Союз тарабынан өздөрү дагы кыскасы мамлекетке негизделген ишканалардын баардыгын булар менчиктештире баштаган да. Ошентип бул менчиктештирүү 1997 жылга чейин биринчи фаза өткөн да. Ошол учурда көптөгөн мамлекеттик ишканалардын баардыгы менчиктештирүүгө чыгат. Дээрлик 90%га жакын өндүрүш тармагы, ошо тейлөө тармагы баардыгы менчиктештирүүгө негизделип берилген да. Булардын жакшы жери ошол ишканалар менчиктештирилгенден кийин өздөрүн сактап калган да. Биздегидей болуп мына деп туруп менчиктештирип туруп коюп таланып тонолуп ичиндеги станок мини кыскасы кирпичине чейин сатып аягында жери калгандан жерин сатып бир кыскасы 70 жыл баягы элдин кураган мүлкүн бир азыраак убакыттын ичинде эле бир таптап салбадыбы биздин баягы эгемендүүлүктүн башталыш жылдарындачы. Булар тескерисинче мындай бул жагы мындай жакшы жолго койгон экен да. Себеби дегенде баягы сатылган нерселерди баалуу кагаз негизинде сатышып, ошону менен бирге сырттан келген инвесторлорго да жол ачкан да. Сырттан баягы инвесторлор келип ошол жакта даяр ишканаларды кармап, жаңы ишканаларды негиздеген да. Жыйынтыгында бул 92 жылдан баштап бул менчиктештирүүнүн себебинен бул Польшанын экономикасы тескерисинче өнүгүп баштаган да. Биз билебиз да, 90 жылдардан кийин Кыргызстандын экономикасы алда кетпей эле артка кеткен да. Ар кандай кыйынчылык болгон. Польшада тескерисинче болуптур да. Бул жагында мындай юридикалык жактан мындай негиздеп, ошол ишканаларды бөлүп, жарып, ар кимге бере бербестен акчалуу ала турган адамдарга ошол ишканаларды берип, жакшы жолго койгон экен да. Ал менчиктештирүүнүн жыйынтыгында дейт 600 миңден ашуун ишкана пайда болуптур Польшадачы. Ага 1,5 миллион адам жумушчу орундары негизделген да. Булар негизинен ишканаларды баалуу кагаз негизинде сатып, Польшанын баягы фондулук рыногу өскөн да. Акыркы маалыматтарга таяна турган болсок, Польшанын ички дүң продукциясы 1 триллион долларга жакындап калды да. Ошол 90 жылдары ошол ишканаларды менчиктештирүү негизинде мамлекет аларды баягы сатып отуруп 3,3 триллион доллардын негизинде пайда тапкан экен да. Бул эбегейсиз чоң акча да. Эмне деген акча да. Ушул акча менен да башка нерселерди кылганга мындай мүмкүнчүлүк болгон да. Ал эми ишканаларды медеп берип койгондон кийин булар жөн калган эмес экен да. Мамлекет дагычы ошол сырткы инвесторлорду тартып, биякта мындай ишканалар бар, келгиле, иштегиле, өзүңөрдүн инвестицияңарды салгыла, мындай кыла, тигиндей кыла деп мамлекет тарабынан колдоо болгон экен да. Ушу инвестициялык саясаттын жыйынтыгында, мисалы үчүн 1994-1997 жылдын аралыгында инвестиция 4,3 миллиард доллардан баштап 20,3 миллиард долларга инвестициянын көлөмү жеткен да. Ал эми 93 жылдан баштап 2003 жылдарды башкача айтканда 10 жыл аралыгында инвестициянын көлөмү 7,7 миллиард долларга инвестиция өскөн. Ошол 92 жылдан баштап 2019 жылга чейин Польшанын жылда өсүшү мындай эч проценттик көрсөткүчү дайыма болуп тургандыктан бул Польша мамлекети Австралиядан кийинки эле экинчи мамлекет болгон да. Дайыма өсүштө турган мамлекет катарычы. Андан эми Польшанын эң жакшы бир жетишкендиги катары бул 2004 жылы бул евро биримдикке мүчө катары кирип атат да. Ошол киргенден тартып бүгүнкү күндө Польшанын экономикасы 42% өскөн да. Булар евро биримдикти мүмкүнчүлүктөн аябай пайдаланышкан поляктарчы. Аякта жанагындай атайын фондулар,
финансылык мекеме уюмдар болот. Ошолордон көптөгөн каражаттарды алышкан. Анын жыйынтыгында ошол мамлекеттин ичиндеги баягы жолдор, башка баягы инфраструктуралар оңдолгон, айыл чарба ошого окшогон нерселерге баягы каражаттар абдан жумшалган да. Жалпы жөнүнөн 162 миллиард евронун тегерегинде ошо евро биримдиктин фондулары каражатты Польшанын ички экономикасына каржылап беришкен да. Ошол каражаттарды жалпы Польшада жашаган калкка бөлө турган болсо 4280 евронун тегерегинде туура келет экен да. Бул мындай Польшанын жашоочуларына бул өтө эле мындай чоң сумма эмес да. Анткени Польшада эң минималдык айлык 1139 евронун тегерегинде да. Бул каражаттарды мисалы үчүн Греция Польшага караганда 4 эсе көбүрөөк алгандагы бул каражаттардын кайтарымына келгенде абдан бир кризиске туш болгон да. Анын өзүнүн да себептери бар. Олимпиада өткөргөн, башка нерсе болгон. Ал эми Польшада мындай тобокелчилик аз экен да. Негизинен бул баягы евро биримдикке киргенден кийин баягы ал жактын жакшы жери өндүрүлгөн товарларын ошол мамлекетке сатат, жумушчу күчтөрүн, эмгек ресурстары ошо мамлекеттерге барып иштеп, мындай жакшы эмелер бар да, мүмкүнчүлүктөр бар да. Ал эми бизге салыштырмалуучу бизде эмне, бизде өндүргөн продукцияларыбызды кенен сата албайбыз. Казакстан, Россия менен чектелебиз. Аларга жакпай калсак чек арасын жаап, продукциябыз эскирип, бузулуп, мындай ыңгайсыз абалга туш келген учурлар болуп атпайбы биздин баягы товарларыбызды сатуудачы. Польшаныкы тескерисинче жакшы экен да. Евро мамлекетке кирген кайсы мамлекет боло турган болсо, ошол товарларын эркин сатып, мындай мүмкүнчүлүктөр жакшы да. Андан тышкары булар Балтика деңизи менен чектешкендигине байланыштуу башка мамлекеттерге дагы жүк жеткирүү, мындай порттор аркылуу мындай мүмкүнчүлүктөрү кенен да. Кандай болгон шартта да бул поляктар ошол алган каражаттарын туура, мисалы үчүн мамлекет үчүн, экономика үчүн, инфраструктура үчүн туура жумшалыптыр да. Бизде деле мисалы үчүн 4 миллиард доллардан ашык каражат алынганда, өзгөчө баягы эгемендүүлүктүн башталыш жылдарында кыргыздарды аяй алган да. Мындайча айтканда баягы бүлүктү бере берип анан аягында Кыргызстандын бюджетине түшө турган завод, фабриканын деле эчтеке калбай калган да. Анан ошол жерде пенсионерлерди, иштеген айлык мугалим, врачтарды айлык менен камсыздаш үчүн ошо башталыш жылдарда каражат алып, сырткы мамлекеттердин карызын негизинде жапкан учурлар болгон да. Польшада тескерисинче пайдалуу тармактарга булар жумшаптыр да. Жыйынтыгы мындай жакшы болуп атат бүгүнкү күндө. Завод, фабрикаларды куруп койгон, алар иштеп атат. Каражаттар түшүп атат. Эмне продукция өндүрсө болду, евро биримдик болобу, башка мамлекет болобу, эркиндик продукциясын сата алат да. Ошол нерсени да мында убагында ошо окшогон адамдар жасаган экен да. Инвесторлорду тарткан, өндүрүү жайларын курган. Кыргызстанда деле мындай нерселерди биз канча жылдан бери угуп келдик да. Кайсы гана кандидат болбосун, кайсы гана депутат болбосун, эмне кылыш керек десей, биз кыйратабыз, жумушчу орундарын түзөбүз, инвесторлорду тартабыз, экономиканы өстүрөбүз, бюджетти өстүрөбүз деген сөздү угуп эле келдик да. Поляктар да тескерисинче мына деп туруп эле ошол нерсени жасап коюптур да. Ошон үчүн бул нерседен ала турган үлгү көп экен да. Экономикасын айтсак дагы ошо 1 триллионго жакын ички дүң продукциясы болуп атат. Булардын жарандарын ошонун баягы Польшадагы жарандарга бөлө турган болсок, 51.983 доллардын тегерегинде ар бир поляк киреше табат экен да. Бул абдан чоң сумма да. Анан булар кантип эмне өндүрүп атат деген дей турган болсок, булардын өндүрүлгөн продукциясы мисалы үчүн экспорту импортко караганда көп экен да. 50%дан ашык продукциясы импорттойт экен. Негизинен булар автомобилдерди, мисалы үчүн тиричилик техникаларын, металлопластика, химия, фармацевтика, жер семирткичтер, косметика, парфюмерия, эмерек, ошол нерселерди экспорттойт экен да. Ал эми алма, тоок этин экспорт боюнча евро биримдикте 1-орунда турат экен. Ал эми дан өсүмдүктөрү, картошка боюнча Германиядан кийинки 2 мамлекет болсо, кант кызылчасы, сүт, ошо зергер буюмдарын жасоо боюнча экспортер мамлекет катары биздик болот да. Негизинен мисалы үчүн Кыргызстан боюнча ала турган болсок деле, Кыргызстан мында мал чарбачылыгына негизделген мамлекет болуп эсептелинет да. Эгерде мисалы үчүн башка мамлекеттерге ошол товарларыбызды, мал продукциясын, этин сата турган болсок, ошол Кыргызстандын өзүнө мындай өзүн өзү камсыздай албай калат да. Демек, мисалы үчүн сырткы мамлекеттер болобу, ошол жанагы ЕАЭПтин аймагында болобу, кайсы гана бир мамлекет менен Кыргызстан ошол жакты мисалы үчүн эт менен камсыздап туруктуу түрдө камсыздап бере алышы мүмкүн эмес да. Ал эми мисалы үчүн эмелерди эле алалы, жанагы Африка мамлекеттерин, башка мамлекеттерин алалы, чоң мисалы үчүн шаарларды, чоң супермаркеттерди, жанагы
кенгурунун эти менен болобу же буйволдун эти менен болобу мындай стабилдүү түрдө аларды камсыздай алат экен да. Ошондуктан кандай гана шарт болбосо, мисалы үчүн Кыргызстанда өндүрүлүп аткан товарлар болобу, айыл чарба продукциялар болобу, бүгүнкү күндө негизги бөлүгү бизде сырье катары кетет да. Алма ошол өсүмдүктөр сырье катары кетет, кайра ошол чет мамлекеттен даяр продукциялар өндүрүлүп, упаковкаланып, консервацияланып, кайра Кыргызстандын рыногуна келип, кайра ошол товарларга биз бүгүнкү күндө импорттук муктаждык бар да. Ошон үчүн экономиканы өнүгүш үчүн биринчи кезекте ошо өзүбүздөн өндүрүлгөн сырьелорду кайра иштетип, даяр продукция кылып чыгара турган болсок, мамлекет үчүн абдан мындай пайдалуу болмок да. Биринчиден ошол жерде инвестиция кирмек, мамлекеттин бюджети өсмөк, адамдар иштеп айлык алка алмак, салык төлөмөк дегендейчи. Ошондуктан баягы Польшанын негизинде ала турган болсок, Польшадан үйрөнө турган нерсе көп экен да. Андан тышкары эми булардын баягы 40% ашык импорттук көз карандуулук бар. Эми анын негизги бөлүгү ошол энергия ресурстарына болгон көз карандуулук да. Мисалы үчүн нефтиге 98% бул сырткы мамлекеттин нефтисине толук муктаж да. Анан булардын жакшы жери ошол чийки нефтиге көбүнчө муктаждык бар экен да. Анткени булар ошол нефтилерди чийик алып келип туруп, өздөрүнүн өндүрүшүндө өндүрүп, даяр продукция кылып сатат экен да. Биз деле ушул нерсени мисалы үчүн колдонсок болот да. Башка мамлекеттерден чийки түрүндө алып келип кайра иштетип турган болсок, баазы азыркы баягы базар баасынан төмөн болуп, айдоочулардын чөнтөгүн ашыкчам деп тытмалабайт беле деген ойго келесиң да. Мисалы ошол нефти продукцияларынын 51% Сауд Арабиясынан алат экен, 38% Норвегиядан, 8% АКШдан сланцы нефтисин алат экен да. Андан тышкары ошо табигый газга, көмүргө, микросхемага, өндүрүштүк жабдууларга, химикаттарга, текстиль өндүрүшүнө, кийим кечекке, гаджеттерге, мисалы үчүн Кытайдан ушуларга импорттук көз карандуулук бар экен да. Анан да жакшы жери бар экен. Мисалы үчүн Кыргызстан менен атайын маалыматтарды карай турган болсом, бул Кыргызстан менен акыркы жылдары соода жагы мындай жакшы жолго коюлуп келатыптыр. Жалпы жонунан 44%га өсүш болуптур. Бул жерде көбүнчө негизги бул ошо Польшадан келген товарлар басымдуулук кылат экен да. Биздин баягы үлүш азыраак экен. Бизден ошол айыл чарба продукцияларында кургатылган жемиштерди, жаңгактарды, айрым металлдарды алат экен. Ким билет, балким да келечекте дагы биз өзүбүздүн товарларыбызды ошол мамлекеттер менен жакшы жолго кое турган болсок, жакшы жыйынтык бермекчи.